Тапкан тутканынан жада калса өмүр бою иштеп топтогон акчасын ишенип курулуш компанияларына берип жыйынтыгында же үйдүн же акчанын дайынын таппай калган жарандардын катары калыңдоодо. Азыр үлүшкө кирип алгандардын үнү өкмөткө жетпей убара. Эгер бул маселе бүгүн жөнгө салынбаса, кийин бюджеттик каражат талап кылынышы мүмкүн дейт депутат Марат Аманкулов. Анын айтымында азыр үлүшчүлөрдүн укугун коргоо максатында мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуштар даяр, бирок өкмөттүн колдоосу зарыл. Армия этих дольщиков, она и сегодня... Үлүшчүлөрдүн армиясы күндөн күнгө көбөйүп бартат. Бул маселени чечүүдө өкмөт четте карап турбаш керек. Тескерисинче өкмөт бул рынокты жөнгө салуучу болушу зарыл. Азыр эксплуатацияга берилүүгө болбой турган көп кабаттуу үйлөрдүн батирелери сатылууда. Алар тийиштүү эрежелерге жооп бербейт. Өкмөттөн жана жеке Мухаммедкалый Дүйшекеевичтен бул маселени жеке көзөмөлгө алууну өтүнөм. Бүгүн чечпесек, эртең маселени чечиш үчүн бюджеттик каражаттан каражат талап кылынышы мүмкүн. Дүйшекевич лично взять под этот контроль данный вопрос. Он знает эту проблему. Баш панексиз калуу коркунучуна Бишкектеги Фучик көчөсүндө жайгашкан эт комбинатынын 5 кабаттуу жатаканасынын жашоочулары да кептелди. Ал учурунда 738 000 сомго эле приватташтырылып кеткен. Комбинаттын мамлекет алдында карызы өсүп, аны банкротко учураганын шылтоолоп төлөөдөн баш тартууда. Ишкананын аянты 10 гектарга барабар. Бүгүнкү күндө ал жерди бир нече цех ижарага алып иштетет. Эми комбинаттын жетекчиси жатакананы анын тургундарынан сот аркылуу тартып алууну көздөөдө. 30 октябрда жогорку сотто сот болот. Ошол сотко бул комбинатты менчиктеп алган Эсенаман Замирбектин бир тууган кайнеси Чыңгыз Бамбетакунов бүгүнкү күндө ал комбинаттын директору болуп иштейт. Жана Мусулумбекова Анара өкүл болуп катышып атат да. Булардын кызыкчылыктары бар. Мусулумбекованын баласы Матемиров Азат жогорку сотто иштейт экен, кеңешчи болуп. Көрдүңүздөрбү, булар дегенди соттор бир тарабын эт комбинатына дайыма жеңичинен чечип берип коет. Ошол маселени карап, ошо эт комбинаттын жашоочуларын кабыл алып, көйгөйүн угуп койсоңуздар жакшы болот элем. Мамлекет тарабынан пактага болгон бааны жөнгө салуу зарылдыгы пайда болгонун да депутаттар айтып чыгышты. Анткени ак алтын айдагандардын мээне такталбай, наркы былтыркыга караганда төмөндөп кеткен. Бир сөз менен айтканда, пактанын баасы бүгүнкү күнү 40 сом болду. Билесиздер, шордун баасын, шор 23 сом болгон. Бүгүнкү күнү пактаны тердириш 8 сом, 40 сомдон сатылып атат. Ал жак бул жагы менен барлык чыгымдарды алып караганда, бир 2 сом, 3 сом, бир 5 сомго жетпеген акча 1 килограмм пактадан калса калат, калбаса жок. Мына ошону карап чыгыш керек. Себеп дегенде өткөн жылы 45 сомго чейин чыккан. Бул 5 сом деген чоң мындай каражатты билгизет. Өкмөттүн колдоосуна спорт дагы муктаж. Айрыкча акыркы учурларда ийгиликтерди жаратып жаткан футбол боюнча курама команда. Эл өкүлү Бакыт Төрөбаевдин белгилөөсүндө алардын бюджети 70 миллион сомду түзөт. Анын 20 миллионун команда өзү тапкан. Бюджеттен дагы 50 миллион сом бөлүп берүү зарыл. Мындан тышкары депутат ар бир ири шаарда футбол командасын жана алардын фанат топторун түзүүнү сунуштады. Област деңгээлинде ири шаарлар бар. Ар бир шаарларда жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардык команда түзүп, шаарлар бири-бири менен футбол ойноп, ошол шаарларда фанаттар түзүлүш керек. Мына мен сиздерге маалымат айтып коеюн. Европада мына Италия, Англия, Германия мамлекеттеринде футболдор ойноп атат ар эс алуу күндөрү. Парламентте мектеп окуучуларынын көйгөйлөрү да козголду. Депутат Айсулуу Мамашева окуучулар арасында илдеттин өсүп жатышы, мектептерде тийиштүү шарттардын түзүлбөгөндүгүнө байланыштуу дейт. Мындан тышкары парламентарийлер Өзгөн районунун Бостон айылындагы мектептин курулушун аяктоо үчүн казынадан 5 миллион сом бөлүп берүү зарылдыгын белгилешти. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.